Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпы биздин каналдын катталуучулары, ошондой эле жумурайы журт. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетиндеги талаш тартыш эгемендик алганда түптөлгөн жалпы коомчулуктун макулдашуусу менен кабыл алынган Кыргыз туусунун маселеси боюнча сөз болмокчу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз бийлик башына келер менен жалпы коомчулукка берген убадаңыз бар. Кандай гана маселелер болбосун, коомчулуктун, карапайым калктын ой пикирлерин эске алуу менен гана ар бир чечим кабыл алынат деп. Мына учур келип отурат. Бул олуттуу маселе. Кыргыз туусун алмаштыруу туурабы, туура эмеспи? Коомчулуктун көз карашын эске алып, жалпы Кыргыз мамлекетинин жамааты менен эсептешишиңиз керек. Кыргыздын өз алдынча көз карандысыз эгемен өлкө болгонуна 30 жылдан ашып отурат. Демек биз ушунча убакыт ичинде туура эмес желектин астында жүрдүкпү? Туубуз анда ушул эгемендүүлүк алган жылдарыбыздан бери туура эмес турган туунун астында турабызбы биз? Ошондой. Андай эмес, анда мындай кылып коелу, анда мындай кылып коелу. Жолуңуз сизге көрсөтөт. Мына кече да жолуктук. Ошол кездеги биздин ата-бабалар сиз менен бизге караганда акылдуураак инсандар кабыл алган желек сиз менен бизге бүгүнкү күндө туура эмес көрүнүп калдыбы? Сиз менен биздин алардын катаасын издегенге акылыбыз жетик болуп калдыбы? Жок. Сиз менен биздин акылыбыз алардын акылына жетиш нары туруп турсун, жакында келбейт. Ошон үчүн ар кайсысын айтып жөөлөбөй, жок жерден кынтыктап, желекке желимдей жабышып калбастан башка маселелерди чечпейсиңерби? Чечиле турган маселелердин баары, көйгөйлөрдүн баары өз ордуна түшүп, бир гана желек калдыбы? Желекти өзгөртүүнүн негизги өзөгү каякта турат деген суроого жооп издеп көрбөйлүбү? Мунун баары олчойгон суммадагы миллион эмес, миллиарддаган чыгымдарды алып келерин биз унутпашыбыз керек. Ал чыгымдарды кетирип ушул тууну өзгөртүү эмнеден кабар берет? Албетте мунун артында башка максаттар турат. Башка пландар жатат. Биздин бүгүнкү күндөгү бюджетибиз ошого ылайыктуубу? Башка маселелерди карасак болбойт беле? Башка чечилбеген толгон токой көйгөйлөр жатпайбы? Мына ошолорго көз салсаңар болот. Коомдук пикирди сөз эске алабыз. Кандай болот эске алганда? Коомдо мына каршы пикирлер көп болуп атат. Эми социалдык тармактарда изилдөө жүргүзүлдү. Эми албетте анын жарымы жалган, жарымы чын троллдор жасап атат, фейктер болуп атат. Кыргыз коомчулугун Шакиев мырза айтып отурат. Троллдор, анан фейктер деп. Демек ал кишилер өзлөрү ошондой ыкмалар менен бүгүнкү күндө иштеп келет. Троллдор жана фейктер менен. Балким кайсы бир деңгээлде кыргыз желегинин айрым жерлеринде каташылыктар бардыр. Макул дейли. Бирок бүгүнкү күндө ошону алмаштыруу бизге зарыл беле? Жок. Башка жасай турган иштерибиз чачтан көп болуп турганда, муну бир аз кое турсак деле туура болмок. Азыр болбой эле күчкө салып, коомчулукту дагы фейктерге, троллдорго чыгарып отуруп, кабыл алып, алмаштыруунун дарбазасын ачып отурушат. Мейли алмашты дейли. Бирок ага кеткен оңой олтоң эмес чыгымдарды эмне үчүн эске албайбыз? Биздин мамлекеттик бюджет ошончолук эле ашып ташып отурабы? Башка кыларга жумушубуз калбай калдыбы? Урматтуу бийлик башында турган Садыр Нуркожоевич, мейли алмаштырыңыз. Сиздин дооруңузда Кыргыз туусун дагы алмаштырып
туура эмес каташылыктарын оңдогон деген тарыхта калышыңыз мүмкүн. Балким сиздин оюңуз ошондой болсо керек. Макул дейли. Бирок ага кеткен чыгымдар миллиондоп эмес, миллиарддап саналат. Муну биздин кээ бир мекендештерибиз маани берип түшүнгүсү келген жок. Бул бир күндө эле алмаштырып койсо бүт ааламдагы Кыргыз Республикасына тиешелүү болгон желек жалпысынан өзгөрүп калбайт. Биздин Кыргыз өлкөсүнүн ичиндеги тиешелүү болгон бүт желектерге өзгөртүү киргизүү башка мамлекеттердеги биздин белгилер толук түрдө өзгөрүүгө тийиш. Анын чыгымдарын дагы сөзсүз түрдө ошол желектин ээси болгон республика гана көтөрөт. Аны санап отурбайлы, абдан көп. Бул өтө оор маселе. Ушунчалык өзгөртүү шарт боло турган болсо дагы кийинкиге калтыра турсаңыздар жакшы болмок. А жалпысынан караганда коомчулуктун дагы көз карашы өзгөрүү эч качан шарт эмес деген жыйынтыкка келип отурушат. Азыр бул жерде бир гана сиздин чечимиңиз өтө маанилүү жалпы карапайым калк үчүн.